Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамын баш мыйзамга каршы келет деп табуу үчүн Конституциялык сотко кайрылды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчаларынын бирине жазды. Мурдагы депутат Гүлшат Асылбаева автор болгон мыйзамга президент Садыр Жапаров былтыр 23 августта кол коюп, ал ошол эле күнү күчүнө кирген. Документ кабыл алганына жарым жыл болсо да, аны ишке ашыруу жол жобосу дагы деле так эмес. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыйзамды аткаруу жолдорун иштеп чыккан. Ага ылайык арыз даттанууларды санариптик өнүктүрүү министрлиги алат жана жалган маалымат тараткан деген сайтты убактылуу жабуу менен алектенет. Эмес, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келди деген адам биринчи сайттын ээсине же анын баракчасына чыккан маалыматты өчүрүү талабы менен кайрылат. Эгер бул талап 24 сааттын ичинде аткарылбаса, ал сайтты убактылуу жабуу тууралуу өтүнүч берет жана анын негизинде соттун чечими жок эле сайт 2 айга жабылат. Порталдын ээси жаңы сайтта, социалдык тармакта да анын башка баракчасын ача албайт. Сайт жалган делген маалыматты өчүрүп, ишин чектелген мөөнөт бүткөндөн кийин улантса болот. Сот чечими менен ишин мөөнөтүнөн мурда жандантууга да укуктуу. Сайттын же баракчанын ээси кемчилигин мойнуна алып, жалган деп табылган маалыматты өчүрсө, мамлекеттик органдын макулдугу менен интернет провайдерлер сайтка коюлган чектөөнү алып кое алат. Абакта апасынын жанында жашап жаткан наристе балдар үчүн тийиштүү шарт түзүлбөгөнүн 28 мартта аялдар колониясына барып келген акыйкатчы Атыр Абдрахматова билдирди. Омбудсмендин кеңсеси маалымдагандай, балдарга памперс жана манежда жетишпейт. Акыйкатчы Абдрахматова ал жактагы шарт менен таанышып, аялдардын арыз муңун угуу менен, акысыз жардам берүүчү адвокаттардын ишмердүүлүгү менен аялдар көтөргөн маселелер боюнча жакын арада мониторинг жүргүзүлөрүн айтты. Кыргызстан боюнча аялдардын жалгыз абагы Чүйдүн Степной айылында жайгашкан. Аякта 350дөй аял камакта отурат. Алардын 9-унун 3 жашка чейинки наристеси бар. Жогорку кеңештин тармактык комитети министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлыгына сунушталган Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин жактырды. Депутаттар доллардын курсунун кайра түшүп жаткандыгына байланыштуу азык-түлүк жана башка товарлардын көтөрүлгөн баасын кайра ордуна келтирүү үчүн көрүлчү чаралар тууралуу сурашты. Бакыт Төрөбаев доллардын баасы түшкөндөн кийин кандай товар болбосун, баасы өз ордуна келиши керек экенин белгилеп, көзөмөлгө ала тургандыгын билдирди. Төрөбаевдин айтуусунда Кыргызстан учурда Кытай, Өзбекстан мамлекеттери менен реэкспортко өзгөчө маани бериши керек. Андан тышкары Украинадагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстанга келип жаткан IT адистерине да шарт түзүлөрүн айтты. Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги эми жогорку кеңештин сессиясында каралып, колдоо тапса, президентке кол коюуга жөнөтүлөт.